Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Кетти. Выпускасы да кошуңуз. Чыгаргандагы биринчи бул жугуштуу оорулар бөлүмүнөн чыккан биринчи бейтап сиз болосуз. Мындан оорубаңыз, ден соолукта жүрүңүз. Бала чаканы өзүрүн көрүңүз. Үчүнчү бейтап. Качан оорубаңыз. Мен сизге ден соолук тилейм. Кандайларга рахмат. Тарткан да баспайм. Басам баспайм ба? Жок, баспайсыз. Өзү биринчи жапкан эди, биринчи саткан эди. Мен айткам. Видеодан карызымда болсо. Мал жакшы болуп кеттиң, дагы жакшы. Жумуш барын деп коюм. Кана шола жакана. Бул жактын эмесин берсин. Кана шола жак. В общем-да, так. Азыр. Учурашпаш керек да. Башынан өтүп. Да. Куттуктан шола жак. Буну кыркабыз да. Азыр тарта бериңиз. Айгып жакшы сунуш менен. Рахмат чоң. Сизден Алла разы болуңар. Биздин жалпы медайындар, дарыгерлер, кичи медайындар бардыгы мына бүгүн узатып биздин жарандарды коронавирус оорусунан айыктырып инсандардын катарына, то есть жарандардын катарына кошуп атабыз. Мындан кийин бул бейтаптар ден соолукта оорубай жүрүшүн тилектешпиз. Бул Айдаркулова. Эртең мененки маалыматка ылайык, республиканын аймагында 94 коронавирус оорусуна чалдыккан биздин жарандарыбыздын диагноздору аныкталды. Бардыгы болуп бүгүнкү күнгө анализ чыгаруу үчүн 13302 анализдер, пробалар алынды. Анын ичинен 7096 жарандарыбыздын анализдери толук кандуу, атайын анализдери чыгарылып, бүгүнкү күндө аныкталды. Ошонун ичинен 94-ü ошол ооруга чалдыкканы аныкталып атат. 94 жараныбыздыкы, калган 7012 жарандыкы бүгүнкү күндө оору жок деп анализи тастыкталып атат. Ошону менен бирге бүгүнкү күндө сырттан келген жарандарыбыз, ошондой эле ооруга чалдыкканга күмөнү бар деген жарандарыбыздан 1459 жараныбыз обсервацияда жатышат. Алып айта турган болсок, региондор боюнча бул Бишкек шаарында 401 жаран, Чүй областында 115 жаран, Ош шаарында 125 жаран, Ош областында 231 жаран, Жалал Абад областында 79 жаран, Баткен областында 199 жаран, Нарын областында 108 жаран, Талас областында 146 жаран, Ысык Көл областында 55 жаран. Бүгүнкү күндө ошол биздин оорукчан адамдар менен кандайдыр бир контактта болуп, ошолор менен жакын болгондугуна байланыштуу ошол 1459 адам бүгүнкү күндө обсервацияда деп коет, ошол жакта көзөмөлдө жатышат.